Жашыңыз канчада? 47. 47 жашасыз. Сиз негизги жабытты айтып бизге келгендеги. Мен ушекеден алдым 1 жыл алдым ашказаным ооруп, кыйналып мен ооруп жүрдүм да, тамак жей албайчы. Анан көкүрөгүм эле ооруп туруп алды. Так, сиздин мына көкүрөк түшүңүз эле ооруп туруп алды. Түшүм ооруп туруп алды. Анан ошо YouTube'дан сизди көрүп эле келдим. Так, бүгүнкү күнгө ошол оору барбы? Жок. Сиз бизде 10 күн дарыландыңыз, Так, перекс алдыңыз, сүлүк алдыңыз, массаж алдыңыз, жана клизма жасадык. Канча күндөн кийин оору кетти? 5 күндөн кийин. 5 күндөн оору кетти. Эми мындан кийин мен дайым ушу видеодо айтам, мындан кийин дагы биз колуңузга берген кагазды ичиндеги менен жашагыла дейбиз да. Дагы 3 ай, 3,5 айга чейин ушу менен жашайсыз дагы, анан 3,5 айдан дагы келесиз, канды көрөбүз. Себеби эритроцит деген нерсе бизде 4 ай жашайт да. Азыр эски эритроциттер кетип, 4 айдан жаңы эритроцит келет да. Ошондон анан организм дагы сонун боло баштайт да. Урматтуу мекендештер, эми себеби мындай да, ашказандын артында мен дайым айтам да, кирозная цистерна деген бар. Денедеги бүт мусор, бут жактан, ички, женский, мужской, бүт курсактардан чогулуп келген бездин баары келип туруп ашказандын аркасында чогулат да, анан ошондон көтөрүлөт да. Ошол барып бул жерге куят. Биздин пациенттин ошол ашказандын артындагы башталган кирозныйдан баштап бул жака куйганга чейинки без жылбай туруп калганда, биз ошону гана жылдырдык. Мен тамашалап айтып коем, биз Христофор Колумб ошо Америка ачкан жокпуз дейбиз. Биз болгону гана безди жылдырып койдук. Мына ошо безди жылдыргандан кийин оору кетти. Мына эң негизги жалобы кетти. Эми андан тышкары жеңилдеп калдыңызбы? Жок, Так, агарып ак кыз болуп калганыңызды байкадыңызбы? Кара тор элеңиз? Агарып, бетиңиз агарып калды. Эми ошо мен айткандай 3,5 айга чейин биз берген диетаны бузбаңыз, 5 көнүгүүнү токтотпоңуз, сууну ичиңиз, диетаны бузбаңыз. Мен сизге саламатчылык каалайм.